Assalamu алейкум, урматтуу жалпы биздин Байкеже YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 10 декабрь 2022 жыл. Биз Нокас шаарында туугандар. Сиздерге дагы жакшы бир чөнтөк бап дыйканга ылайык сарай чыгармакчыбыз. 17ге 6 болгон сарай. Ээси жаныбызда бүт маалыматты беребиз. Туугандар общий канча кетти, канча расход кетти. Шулда сурайбыз акырындыктан. Андыктан биздин видеобузду аягына чейин көрүп, лайктан басып, ой пикирлерди жазып коюңуздар, тартылдатып лайктан. Бисмилла деп. Азыр ээси жаныбызда. Кел Муктубек досум. Бул сарай 17ге 6 дедиң, а? Ооба. 17ге 6. Бул жагы күндүзү байлана турган айбанчасы экен, а? Ооба. Бул канча метр бул? Бул 7 метр, ичи таза. 7 метр, бул жагы 6. Сразу эле моундай шифр менен жаап койту. Бул жагы, бирок бул жагы жакшы экен да, күндүзү вообще сон күн тиет экен, бул жагы моундай болуп. Өтө сонун тиет экен. Бул жери место койго ылайык болгонбу дейм, а? Бул Буюрса эми, а? Отун канал. Жакшы. Андыктан бул ичине кирип сурайлы. Бул жактан дагы бир эшик коюптур сарайдын. Бисмилла. Машалла. Бул жагы ошондо бул малкананын ичи канча ошондо, ичинен ичи? Малкананын ичи 10 ичи таза 10 метр, анан бул жагы 6 метр таза. 10го 6, а? 6 таза. Өтө сонун экен. Эми Муктубек, буну сурайбыз эми. Мисалы, канча кирпич кетти общий? Общий билбейм, эсе 17ге 6 болсо, мындай примерно айта албайсыңбы? 7-8 миң кетти, а? Бул жагын жайлап сен астын фундаментти куюп, бул жагын 1,5 метр кирпич уруп, астына моундай дерезе коюп, сыртына көлеңке каап койтур. Вообще сонун жылуу болуп. Мунун да бир жакшы жери бар экен. Кандай жакшы жери? Ушундасы эшик алып чыкпасаң. Ушул ордунда эле, а? Асты дагы курук турат экен. Көбүнө эле сунуштайбыз. Азыр мына 3 малдындан чыккан неме жылуулук уже могул сарайдын ичин бир 10 градустай жылуу да. Крыша канча кетти шипр? Шипрга билбейм, эсегин билбейм. 17ге 6 болгон болсо, мисалы 17тадан кетет да бир катарына. Ошондо 7 алдан болсо 70-80ге жакын кетиптир, а? 80ге жакын кетсе керек. Бунун эми иштерин айтканда, кайсыл иштерин өзүң кылдың, кайсыл иштерин устага бердиң, анан материалдарын кайсыларын сатып алдың? Берки эскинин ордуна салдың дейм, а? Эскини бузуп. Эскини бузуп анан ордуна салдым. Мунун баштан баштап эле өзүм кылдым. Почти общий эле, а? Крышасына өзүм кылбадым. Крышасын устага бала бердиң. Ооба. Фундаментине дубалы, анан ичтерин баардыгын өзүм бүтүрдүм. Могул торсундары өтө күчтүү го булар. Кандай, карагайбы? Ооба, бул кызыл карагай. Өтө күчтүү болуп турам, вообще сонун. Бул жактан чөп турган тамаштан проход эмес экен, тешикчеси экен, а? Ооба. Ошондо могул жерде мына жерге чейин кирпичи торсундун метри 1,5 метр бар экен, а? 2 метр, а? 2 метрдей бар. Бул жагы 4 метр ошондо. Бул проход 1,20дай барышет. Алдынан чөп сала турган, а? Ооба, ошол жерин азмаз кеңирээк кылдым. Азыр эми туугандар, бизде ушундай убактылуу картошкаларыбызды ушундай сарайдын ичине коюп турабыз. Фотолорго салып чейин. Туура түшүнөсүздөр. Анан бул акырдын ичи чоңураак ичи. 60тай барбы дейм, а? 55, ошон 60 болсо керек, чоңураак болуп. Могул жерден бул жерге чейин 1,80 бар экен, а? Нормально болот экен да, короче, бир малгачы. Бул жагы проходдагы 1 метр бар экен. Эми мисалы ушуда кандай кемчиликтер кетти?
кандай кемчиликтерди кылбаш керек эми кийинки кадам сала турган болсо ушундайларды бир айтсаң. Кемчилигим мына торсундарды азыр нарыракка жылдырышым керек эле. Берирак болуп калгандагы нар жактагы проход негизи план боюнча 1 метр калыш керек эле. 17 сантиметр кошулуп кетти да. Анан округдун ичиндагы Чоң экен. Ошондой кошулуп керек эле. Ого да 10 сантиметр кошулуп кетти. Ошондо негизи 6 метр болсо болобу ичи же 6 бир аз чоң болуп калабы? 6 метр нормально. Нормальный болобу? Аз кемир болушу мүмкүн эми. Ошондо могул ичи 10 метр болсо бир 7-8 малга ылайык экен да, нормальный, а? 7-8 малга. Өтө сонун болот экен, вообще сонун. Биздин айыл жергебизге ушул чөнтөккө ылайык болгон сарай. Эми канча акча кетти? Вообще ошону айтыңыз, ошол кызыктуу эми баардыгына. Вообще 70% материал өзүмөн чыкты эле. Өзүңөн чыккан үчүн канча кетти эми калганына? Так эсебин билбейм, бирок 200ге жакын кетти. 200 миңге жакын, а? Бул 70% материал өзүнөн чыккан, анан устаны дагы бир 80% өзүң кылган да. Крышасы менен эле анча мынчасын устага берген. Крышасын полный өзүм качышпады. Ошо. Фундаменти дубалында бирок өзүм качтым, бирок башка усталарым бар эле. Өзүм кошулуп. Мына ушундай туугандар, дагы ким жакшы ушундай сарай салган болсо, мага байланышсаңыздар, буюрса комментарийге жазыңыздар. Тартып ушундай видеого чыгарабыз. Колдон келишинче. Реклама кызмат болгон болсо, ошо биз экран номерлерибизди экран бетине калтырабыз. Байланышсаңыздар болот. Ушул туугандар, биз колдон келишинче сурадык. Анан эшиги дагы бул жерде дагы бир эшик бар экен. Бул жактан чыкканга. Сырткарыга, анан бул жактан дагы эшик место бар экен. Ошондо эки эшик бар экен да. Бул жагы жакшы экен да, сразу эле могул жака эшик алып чыгып байлап, кайда кечкен мал киргизгенге, а? Азыр эми Моундай кылып. ушундасы бул жака чыкпайт эми. Эртең күнү сыганда. Азмаздан кийин, а? Азыр пока малдар ичинде эле. Ушунун үстүнө эми канча чөп батат экен? Чөп толтуруп жийбедим. Батса керек 300-400 батат, а буюрса? Достор, ушинтип биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Колдон келишинче тарттык. Кызмат болгон болсо, реклама болсо, байланышсаңыздар болот. Ушундай сарайларды айтыңыздар. Тартканга чыгарабыз, буюрса тартып чыгарабыз.